атам раматылык курган үй. Ушул бул үй мен үчүн аябай баалуу. Анткени жаштыгымдын баардыгы ушул үйдө өттү. Апам Раматылык Усен өттү, атам өттү. Бир туугандарым бар ушул үйдөн чоңойду. Ошол кезде эки нардын эң чоң үйү эле. Бул үй белгилүү укук коргоочу, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акундун Нарын облусундагы Эки Нарын айылындагы бала чагы өткөн үй. Учурда ал жерде эч ким жашабайт. Турактын эскилиги жетип, бул тапта Турсунбек Акундун уулу ордуна башка үй тургузсам деген ниетте. Эми уулум жакшы тилеги бар. Уулум айтат, ата ушунун баарын бузуп салып эле ордуна бир үй курайын деген тилеги бар. Кудай буюрса, тилек ачса. Атамдардын арбагы турат, ушулар ушул эски үйдүн ордуна бир куруп койсом, мен ойлойм, бир тилегим ордундалат деген оюм бар. Ошолордун арбагы деле кайра тирилет деген оюм бар. Коомчулук Турсунбек Акундун саясий жолдогу тарыхы тууралуу билген эле болбосо, анын бала кездеги жашоосун көпчүлүк биле бербесе керек. Аны кичинесинен мектепте окутуп тарбия берген мугалимдин айтымында, азыркы күнгө чейин кичинекей Турсунбектин кылык жоругу али эсинде. Эсте шугулдаган эле бала болчу. Жакшы окуучу, айткан эмелер баарын так аткаруучу. Эмне десең, мугалимдердин эмесинен кетпей. Анан ошол боюнча эле окуусун жакшы бүттү. Мугалимдер жаман деген жок, эч качан эмесин ушундай тартипсиз анан окубайт деген сөз болгон эмес. Турсунбек Акун бала кезинен эле ишке, мал жанга чыйрак, өтө өжөр бала болчу. Мектепте жакшы окуганы менен тентектик жагы да бир топ болгон. Тентегирээк болчу. Бирок сабакты аябай жакшы окучу, тартиптүү жүрчү, тентек болобу. Класста тартиптүү, сыртта тентегирээк. Өтө эле тентек эмес, ара чыйрак болчу. Анан ошол жүйүнүстү бүтүп келип, анан ушул айылга вет врач болуп келди. Турсунбектин жүргөнү өзү эле бүт эле кызыктуу. Айткан менен. Башка жолу уктап тургандан бери эле бүт эле кызыктуу. Шайларды жайдак күнү боорунан айланып өтүп мүнтүп. Кечен уйларды кайтарып күнү түнү. Аттын жакшысын илип, тайкем эркелетип, сонун аттарды берип мингизип Турсунбек минген атты башка ишке мингизбей чоңойткон эрке кылып. Анан ошо ата-энесинин арбага колдосун, өзү биякта ошо келип ата-энесине Куран окуйт, эл журт менен учурашат бир чети ушундай маектешип, элдерден дем берип кетет. Рахмат алып. Турсунбек мырзанын өжөрлүгү мектепте окуп жүргөн кезде эле байкалган. Анткени ал кыштын ызгар суугуна карабастан ат менен кээ бир учурларда жөө узактыгы 7-8 чакырым алыстыкта жайгашкан мектепке барып билим алчу. Турсунбек Акундун укук коргоочулуктан сырткары дагы бир жакшы кесиби бар. Ал мал доктурлук кесип, Сайыз убагында Нарын облусунда жерлерди, жайлоолорду кыдырып малдарлап иштеген. Андан сырткары колуна мылтык алып аң улоого да маш. Ошондо мен айттым, бул жерге отур. Дедим мен, отур ушул жерге. Деп анан мына кет. Анан ошондо чыгып баратат. Менден качып, анан Турсунбектин өсүнө барды. Мына мындай эле барды, 20 метрде тамдай. Барганда бир эл атканда ырып кетти. Деген онтип тайруу. Ошондо бул жерден кириптир дагы, тетиги кашка жилге сандагы токтоп калыптыр. Анан мына ошондо акын жесем, ой уулум, аман эсен окуп өтөт экен. Жакшы болот экен деп косуну көтөрүп чаап ошол жердеги малчыларды баарын чакырып тилөө кылган. Бет бараш болуп дайындалып келди. Аны бет бараш болуп дайындалып келгенден ошол кездеги партиянын тушундагы ошол убакта эмне талап болсо, ошо талаптагыдай жооп бергидей иштерди аткарып, дайыма тазалыкты, ветеринария илиминде керектүү нерселердин баарын аткарып турган. Учурда Турсунбек Акун окуган мектептин бир бөлмөсүндө анын ысымын алган музей жайгашкан. Ал бөлмөдө учурда мектеп жашына чейинки өспүрүмдөр билим алышууда.
Ал эми Сыртбай Турузбеков Турсунбек акун менен бала кезден тартып бирге окуп чоңойгон каарманыбыз тууралуу ал көптөрдү билет. Бул жерде Мусаевов Кыйтыке деген атасынын иниси бар. Ошонун үйүнө жүрчү. Анан ошол экөө кичине таарынса кетип тиги. Кадимкиде урушуп кетебиз. Урушуп кетип анан ат менен Тартарга барып окуп келди. Ойлоп койсоң, 2 нарга бардымбы? 2 нарындан ары канча дагы километр. Ошондон келип анан кыш болду. Кыш кар деген бизде моодеден түшчү азыр. Бул жерден түшүп калбады. Моодеден түшчү. Анан аты баспай калып анан биздин үйгө барып окуп калды. Биздин үйгө жүрөт. Анан бул Манас айтат. Манасты окуп берет атама. Атама Манасты окуп берет. Манас айткандай окуп берет да. Анан атам ошол Турсунбекти кетирбей койду. Жаска чейин кетирбей. Атасы акын келип инисин сөйлөдү. Сен менин баламды тентитип ары кайсылуу жүргүздүң. Анан ата Кыйтык агай мага конфет берет. Кетире деп акча. Конфет берет да. Конфетин жеп алам деп айтпайм. Кеттип калып айтасың. Үйүнө качып барган. Биздин үйдө жүрсө экөөбүз. Бул барган жырган магачы. Чогуу ойнойсуң, чогуу чук атасың, чук атат. Сакатат, снайпер. Ошондой снайпер болчу. Эске салсак, Турсунбек акундун өз ата-энеси да дал ушул мектепте билим берүү эмгектенишкен. Мугалимдер жамааты, жалпы эле айыл тургундары алардын мыкты мугалим болушканын айтышат. Учурда алардын сүрөттөрү ардактуу мугалимдер тактасында илинип турат. Бул мектепте Турсунбек байке окуп кеткен. Бул мектепте агай Турсунбек байкени окуткан агай эжелердин баарысы ушул жерде турушат. Алсак мына Байчакова Жумагүл эже биринчи класс мугалими. Бул жерде болсо Мусабеков Кыйтык агай бул Турсунбек байкенин өзүнүн атасы аябай күчтүү мугалим болгон, кыргыз тилчи мугалими. Анан эми бул жерде болсо Осмонкулова Жумагүл эже бул Турсунбек байкенин болсо өзүнүн апасы. Бул да эже аябай күчтүү химия мугалими болгон да. Күчтүү мугалимдер болушкан. Өкөттөн аябай азыркыга чейин ушу окуучулар азыркы убакка чейин ушу агай менен эженин берген сабактарын айтып беришет да. Аябай күчтүү мугалимдер болушкан. Бир кезде бүтүндөй дүйнөнү дүңгүрөтүп турган Советтер Союзу ыдырап кетет деп ошол кезде эч кимдин оюна келбесе керек. Европага жакын жайгашкан Литва, Латвия, Молдова өңдүү өлкөлөр Советтер Союзунун курамынан чыгуу ниеттерин билдиришкен. 1989 жылы ноябрь айында Кыргызстанда адам укуктарын коргоо боюнча бейформалдуу уюм түзүлгөн. Анын башында ошол кездеги жаш активист Турсунбек акун турган. Анан ошол кезде бир өкмөттө эмес мындай неформалдуу, бейформал уюмун түзөлү деп анан биринчи жылы ал кезде бейформал деп койчубуз. Анткени мыйзам жок да ал кезде коомдук уюмдар жөнүндө. Анан ушул эл аралык активисттер союзу деп баягы Бишкекте окуган түрдүү улуттагы студенттердин мына Токмоктогу учкучтардын училищасында окугандар да, Политехте окуган, Эфиопиядан, Кубадан, Ямайкадан келген студенттердин баарын башын чогултуп ушул Бишкекте эл аралык активисттер деген бейформал уюм түздүм да эң биринчи. Адам укугу жаатында. Анан аны офицерлер үйдөчү ал кезде азыр Кыргыз славян университети. Ошол жерден бир комната алып, анан ошол жерден бир 6 айдай аракет кылдык. Кыргыз тили мамлекеттик тил болсун, кыргыз тилинин статусу көтөрүлсүн деп күрөшкөнбүз. Ошондой эле кыргыз улутунан жумушчу тап ал кезде дээрлик жок болчу да. Мына ошол жумушчу тап пайда болсун, ошолорду даярдаганга көңүл бөлүнсүн деп көрүшкөнбүз. Ошондой эле кыргыз жаштары, өзгөчө кыргыз жаштары үйсүз жүрүшчү да. Мына ошолор үйлүү болсун деп мына ушундай кыймылдар түзүлгөн. Мына ушул процесстин баарында Турсунбек акун абдан активдүү катышып жүргөн да. Мына биз тарых үчүн айта кетишибиз керек да.
СССРдин таркап кетиши бир эле Кыргызстан үчүн эмес, жалпы эле дүйнөгө өз таасирин тийгизген. 90-жылдардагы биринин мүлкүн бири тартып алып, адам укуктары тепселенип калган кезде Кыргызстан үчүн укук коргоочулар абдан маанилүү эле. Бул кишинин аракеттерин жакшы билем. Эң демилгелерди адам укугун коргоо жаатында ошол кийин КДК болуп түзүлдү, баягы бейформалдуу уюмдары биригип 90-жылы. Ошондо бул барандуу иш аракеттерди жүргүзүп, баягы демилге көтөрүп, адам укугу боюнча ошол КДКнын башкармалыгы ушуга кишиге тапшырма берип, адам укугу боюнча жетекчиликти колго алуу жөнүндө сунуш болгон экен. Бул 89-жылы ушул жигердүү иш аракеттерди жүргүздү республика боюнча. Ошол эле убакта мына ал убакта коңшу мамлекеттер менен тыгыз демократтардын байланыштары бар эле. Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан ошол жактарга чейин барып, бул киши ушул адам укугун коргоо боюнча өтө катуу жигердүү аракеттерди баштады. Кыргызстанда адам укугу жалпы коргоо кыймылында бул кишинин ролу эбегейсиз зор десек болот. Ошол 90 жылдары бизге аябагандай көп кайрылышты. Ошолордун баардыгын сиз айткандай баягы кароосуз калган адамдардын баардыгы бизге келип атты да. Союз жок. Компартия уже тарап атат, туурабы? Анан алар Компартия өзүнүн Аманбаев менен Акаев Чабышев өзүлөрүнүн алапайын таппай калышты. Анан КДКга деген Казат Акматов, Тургуналиев деген мына башка лидерлерге ишеним чоң боло баштады. Мына ошентип биз 93-жылга чейин КДКнын атынан бир 93-94-жылга чейин катуу аракеттерди көрдүк да. Турсунбай Акун өлкөдөгү белгилүү инсандар менен биргеликте бардык демократиялык өзгөрүүлөрдүн башатында туруп, алгачкы демократиялык укук коргоо уюмдары болгон Кыргызстан демократиялык кыймылын жана Кыргызстан укук коргоо кыймылын уюштургандардын бири. Укук коргоочулардын бул процесске салымдары абдан чоң деп айтар элем. Албетте биз айрым диктаторлук өлкөлөрдө болуп укук коргоочуларды баягы өлтүрүп, узак мүнөттөргө түрмөгө камап андай болгон жок. Бирок укук коргоочулар бир топ эле мындайча азап көрдү деп айтсак болот да. Бул оңойго турган жок адам укугун коргош. 1990-жылы декабрь айында адам укуктары боюнча расмий түрдө уюм ачылган. Ал кезде Ошто коогалаң чыгып, укук коргоочулар абдан зор иш көргөрүшкөн. Албетте алардын арасында Турсунбай Акун да бар эле. 90-жылы Ош окуясы болуп, Ош окуясынан жабыр тарткандар 91-92-жылга чейин азапташ. Ошондо биз кийлигишип атып, мына Жаркын Темирбаева деген биздин журналист өзгөндө эжекебиз бар. Ошол эжеке улам алып келип атып, 3 адамды ошо Кайыпов, Кулматов, Калматов анан ошо атайын да бир жигитти 3 адамды биз атайын атуудан бошотуп алдык. Атуудан кесилген адамдарды бошотуп алдык. Анан 112 адамды 10-15 жылга келген кыргыз балдарын бошотуп алдык. Акаевга чейин кирип атып. Булардын тагдырын эмес мен өзгөнгө барып, улам жүрдүк. Аларга материалдык жардам көрсөттүк Түгелбай ата коомунун эсебинен. Адам укуктарын коргоо уюму бир эле Кыргызстандын ичинде эмес, эл аралык деңгээлге чейин жеткен. Анткени 1994-жылы башталган Чеченстандагы согушта да адам укуктарын сактоо үчүн Турсунбай Акун ошол кездеги Чеченстандын президенти Жохар Дудаев менен 2 рет жолугушуп келген. Биринчиден баарыңарды кыргыз элибиздин атынан сиздерге рахматыбызды айтабыз. Сиздерге рахматты саламды айтып келдим мен сиздерге. Бул жерде Казакстандан келгендер бар экен, Кыргызстандан келгендер бар экен. Сиздердин баарыңыздарга мен разымын. Бир 1999-жылдын жай айларында Казакстандын талааларында террористтер менен машыгуу жүрүп жатат деген башка өлкөлөрдүн маалыматы менен 19 кыргыз жараны камакка алынган. Бул маалыматты угуп Турсунбай Акун аталган өлкөгө барып, эл аралык укук нормалары эске алынып, күнөөсүз камалган жарандар эркиндикке чыгарылган. Ошол эле жылы Баткен окуясы кылт этти. Ал окуя жалпы кыргыз элине чоң коркунучту, кооптонууну жаратты. Анда да эл аралык сүйлөшүүлөрдө тажрыйбалуу Турсунбай Акун согуш аракеттерин токтотууга 2 тараптуу сүйлөшүүлөр аркылуу зор салымын кошкон. Анын натыйжасында жүздөгөн кыргыз аскерлерин сактап калууга жетише алды. Баткен коогалаң учурунда бул жерде бир гана мамлекеттик органдардын гана эмес, бул элдик дипломатия, ошол убакта демократтардын адам укугун коргоо жаатында иштегендердин дагы аракеттери аябай зарыл болду. Ошону бул киши эң биринчи түшүнүп, өзүнүн өмүрүн тобокелдикке салып, бир-эки журналисттерди ээрчитип билебиз. Ошол боевиктердин лагерине чейин барган учурлары болду. Андан ары алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул баягы
биз туура түшүнүш керек да, боевиктер мамлекет түзүшкө каршы. Укук коргоо бул кыймыл, баягы коомдук кыймыл. Ошондуктан булар менен боевиктердин сүйлөшүүсү мамлекеттик органдардын жетекчиликтерине караганда бир топ ыңгайлуураак шарттар түзүлдү да. Ушул шарттарды биздин укук коргоочулар аябай туура пайдаланды. Ошол конфликттин чечилишине баягы биздеги Япониялык, анан биздин аскер адамдары пленге түшүп калбады беле. Ошолорду бошотууда дагы булардын ролу аябай чоң. Укук коргоочулар үчүн бийликтик бут тосуулар күчөп, аларды камакка алып, коркутуу, үркүтүү ыкмалары көп колдонулду. Турсунбек Акун дагы өзүнүн өмүрүнө коркунуч жаралганына карабастан, адам укуктарын алдыга коюп, эл үчүн зор кызмат кылууга жетише алды. 2002 жылы болгон айтылуу ак суу окуясынан жабыр тарткан адамдардын укугун коргоодо Турсунбек Акун ат көтөргүч жумуш аткарып, көптөгөн жарандардын өмүрүн сактап калууга жетишти. Андан соң 2005 жылкы революцияда да алдыңкы катарда болуп, революциянын ишке ашуусуна жана адамдардын коопсуздугун камсыз кылууда, алардын укуктарын корголушуна чоң салым кошо алды. Ал эми 2010 жылкы төңкөрүштө акыйкатчы катары чоң мамлекеттик кызматты ээлеп турганына карабастан, нааразычылыкка чыккан калың эл алдына чыгып сөз сүйлөп, бийликтин ок атуу менен коштолгон каршылыгына карабай, эл укугун коргоону көздөй алды. Ушинтип Кыргызстанда адам укуктарын коргоо уюмунун түзүлгөнүнө быйыл туура 30 жылдын жүзү болуп отурат. Бул убакыт аралыгында укук коргоочулар эбегейсиз кыйынчылыктарды артта калтырып, анын ичинде алдыңкы катарда жүргөн ал кездеги 30 жаштагы жаш активист Турсунбек Акун быйыл пайгамбар жашына жетип, адам укуктарын коргоодогу жана өз башынан өткөргөн тажрыйбалары менен бөлүшүп, шакирттерин тарбиялап келет. Учурда Борбордук Азия мамлекеттериндеги адам укуктары боюнча конгресстин координатору. Мезгил тынчып, келбес кетип акарат, мекендештер болсо экен дейм саламат. Калды тарых кара таман калк жеңген, хан сарайда карышкырларды талкалап. Жаша Акун, жаша элдик кошундар, жарандардын ырыскысын калкалап.